достор, Элди Адоллар каналының атталышылары. Өз күн Кыргыз, өз тилиңди колдогуң, кайрымдуу бол, бири-бириңди колдогуң, эркин күчтүү эр манастын урпагы, Кыргыз деген эгемендүү эл болгон дегендей биздин мына абаларыбыз Кудай буйрса ушул жерде ачып, даңгазалап, улуттар аралык бүт бардыгын жаштарга жеткирүү максатында ачылыптыр. Толуккан маалымат беребиз. Assalamu alaikum достор, Элди Адоллар каналының атталышылары. Берекелүү күнүңүздөр менен биз мына бүгүн Кичи Жаргылчак айылында жүрөбүз. Жети Үз районуна караштуу мына Кыргызстан боюнча биринчи суурлуп чыгып, аксакалдар санжасы, маданий борбору, Желдең ата ынтымак ордосу деп мына кыргыздар биздин келечектеги муундарыбыз жети атасын толук кандуу билип, жана ошондой эле бири-бирибизге өткөрүп берүү максатында Кыргызстандын баардык тармактары ошо бир туугандыгын бири-бирине улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык деп мына бул жерде азыр атайын биринчи болуп Кыргызстанга ачылыптыр. Ошондой эле бул Кудайым буйрса Кыргызстандын баардык жерлерине ачылат экен. Бул жерде окуу борборлору да бар экен, китепкана, ошондой эле мал союу, жада калса полный Кыргызстандын ар бир үрп адаттары боюнча толук ушул жерден окуп, үйрөнүп, маалымат алып бири-бирибизге тарататуучу жер экен. Мына биздин Желдең ата урпагынан болом мен, мына Желдең атабыздын элеси. Жана ошондой эле бул жерде Желдең атанын желеги Ысык Көл областынын жана ошондой эле Кыргызстандын желеги да. Мына илгери кыргыздар мындай тамга менен окушуп жүргөн. Кулунун берчи айтып, айылыңды бабаң ата дайыныңды түбү ары деген ушундай сыяктуу жазылып жүргөн да илгери. Ошонун баарын биз билчү эмеспиз, эми ошондой эле боз үйдү кантип чогултабыз, кантип чачабыз, кантип жыйнайбыз ар бир кыргыздын уулу биле тургандай кылып толук кандуу үйрөтүлөт экен. Кудайым буйрса мына Кыргызстандын ар бир айылына ушундай жайыла турган болсо, эч качан биз улутубузду кайдан чыкканбыз, эмне болгонбуз, мына бул жерде Кыргызстандын жаңы гимни жана ошондой эле жети дубан, жети областыбыз бул жерде атайын билим алуу максатында баардык илгеркиден баштап полный санжырабыз. Кандай тойлор, элимдин үрп адаты, каада салты боюнча кандай тойлорубуз бар, эмне болуп чечмеленет ар бири бар экен. Жана ошондой эле ар бир нерсенин, ар бир ууктун, боз үйдүн ар бир тетиктеринин ар биринин өзгөчө маанилери бар. Ошого жараша мына биздин үрп адаттарыбыз, каада салттарыбыз толугу менен ушул жерде камтылган. Ушул жерден билип, окуп, үйрөнүп алсак болот.